Мен Баткен облусунун Актатыр айылынан келдим. Чегарага жакын жашайбыз. Атам карашалуу окуяда шейит кетти. Мен атамдын немесинде ишини улап жоокер болгум келет. Мен эл жеримди, чегарамды коргоймун, карегимде чегара. Жүрөгүндө аруу тилеги менен келечекте жоокер болууну максат кылган Самира Бегиметалипова атайын Баткен облусунун чек арага чектеш жайгашкан айылынан президенттик палата салтанатына катышуу үчүн келген. Самира Беги Карагашалуу Баткен окуясында атасын жоготкон. Мындан улам кичинекей кыздын жаңы жылдык каалоосу бир гана тынчтык экенин айтат. Да, кыргыз элим сиздерди 2023-жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен бир гана белек алгым келет, ал дагы Баткен облусуна тынчтык болушун каалайбыз. Ушул Садыр Жапаров бизге тездетип чегараны чечип берсе, бизге чоң белек болот. Балдар үчүн жыл сайын өтүүчү салтка айланган жаңы жылдык балаты майрамы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында уюштурулган. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 8 жаштан 14 жашка чейинки 1100 бала чакырылып, аталган майрам президент Садыр Жапаровдун жана биринчи айым Айгүл Жапарованын катышуусунда башталды. Балдар үчүн атайын жакшылык ыроологон жаңы жыл аттуу театрлаштырылган музыкалык жаңы жылдык спектакль көрсөтүлдү. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл санариптештирүүнүн алкагында иш-чаранын катышуучуларына заманбап жомок дүйнөсү тартууланды. Математикалык формулага салат да, анын баарын эсептеп чыгып, жана кибернетиканын ыкмалары менен жыйынтыгын чыгарат. Анда эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн силер акылайга өзүңөр тууралуу баардык маалыматтарды киргизип, эмне колуңардан келерин көрсөтсөңөр, ал туура эсептеп чыгат. Иш-чаранын концепциясы бул санарип, башкача айтканда 21-кылым бул санарип кылымы деп айтсак болот. Мына ушуга багытталган тематикада уюштурулган. Эң көп акцент бул Баткен областынан келди. Бүгүнкү күндө 501 бала региондордон келди да. Президенттик палата салтанатына окуунун отличниктери, эл аралык сынактардын жана турнирлердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен жана аскер кызматчыларынын балдары, ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чакырылган. Ушундай майыптуу балдарды, ушундай Садыр Жапаров бизде ушундай конок кылганга Аллахым ыраазы болсун. Биз бияка көп нерселерди билдик, концертке бардык, киного бардык, көп нерселерди билип, жакшы экен бияк, жактап бишкек. Аябай жакшы даярдык менен келдик. Манайыбыз абдан сонун. 2023-жыл жакшы жылдардан болсун. Биринчиден үй бүлөлүк бакыт, ден соолукту каалайм. Ийгилик келсин жалпыбызга жаңы жылдык таң менен. Куттуктаймын жалпыңызды ушул келген жыл менен. Президентибизге аябай чоң рахмат айтам. Балдарга үмүт берип, кайра ошо үмүтүнө жеткизгенине балдар аябай кубанычтуу болуп атат. Жаңы жылым келген, барын табып теңин, гүлдө берсин кыргыз элим. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров майрамдын катышуучуларын куттуктап, келе жаткан жаңы жылда чоң ийгиликтерди, кызыктуу идеяларды, жаңы ачылыштарды жана жеңиштерди каалады. Жеткинчектер, силерди көптөн күткөн эң ажайып майрамыңар, жаңы 2023 жылыңар менен чын дилимден куттуктаймын. 2023 жылы жаратканыбыз Кыргызстандын мектеп окуучулары үчүн албан ийгиликтерди алып келген, жаратман окуялар менен жакшы өзгөрүүлөргө толгон жемиштүү жыл болсун деп тилек кылалы. Силерден келе жаткан жаңы жылда мыкты жетишкендиктерди, кызыктуу идеялар менен жаңы ачылыштарды жана кыргыз элине тартуулаган жеңиштерди күтөбүз. Алдыңарда кеңири мейкиндиктер ачылып, алдыга койгон максаттарыңар ишке ашсын. Ошондой эле Жапаров мектеп окуучуларына кайрылып, билим алууда заманбап илимий көз карашты калыптандыруу зарыл экенин айтып өттү. Дүйнө таанымыңарды кеңейтип, заманбап илимий көз карашты калыптандырышыңар зарыл. Келе жаткан жылга ар бириңер алдыңарга конкреттүү пландарды коюп, аларды сөзсүз ишке ашырам деген бекем эрк менен киришкиле.
Ал эми жаңы жылдык балаты майрамынын катышуучулары үчүн өзгөчө белек баштыкчасы даярдалган. Баштыкта балдар үчүн атайын өлкө жетекчисинин куттуктоо сөзү жана анын кол тамгасы коюлган жомок китеби. Ошондой эле Кыргызстанда өндүрүлгөн натуралдуу таттуулар бар. Иш-чаранын соңунда салтанатка катышуу үчүн келген балдардын ар бирине мына ушундай белектер тапшырылды. Белек аласыңар деди, кубанып бияка белек алганы келдик. Бирок концерт чөткү болду. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.